Кыялбектин жомогу. Кыялбек чын эле кызык бала. Кээде бар эмеспи? Ойго келбеген бир укмуштуу окуяны айтат да турат. Биз болсо анын аңгемесин кызыга угуп, анын кыял жоругуна таң кала беребиз. Бир күнү баарыбыз айдын ысыгына чыдабай өзөнгө барып киренип, анан өзөндүн жээгинде салкындап отурганбыз. Ал мынтип аңгеме баштады. Мен тул элегимден мурда да жашаганымды силер билбейсиңер, дейт. Анда мен бака болчумун, абдан чоң бака. Ушул эле өзөндө жашачумун. Ошон үчүн көзүм да тостук. Өзүңөр болсо көрүп эле жүрөсүңөр, секиргенде баарыңардан өтүп кетем. Мынтип. Ал бир топ жерге чейин секирип барат да, анан кайра келип, эки бетин чолчуйтуп, колун оозуна тосо калып, квак деп баканы туурап чардап кирет. Ушинтип чардап жатсам, дейт ал, силерге окшоп тентек балдар таш менен урар эле. Эгер тийсе жаман эле болмокмун. Коркуп кетип, чолп этип сууга секирип кетчүмүн да, аркы жээкке сүзүп чыгып, жашыл шалбааларды аралап жүрө берчүмүн. Дарактар өтө бийик болгондуктан, анын учуна көзүм араң жетчү. Мен аралап жүргөн жашыл шибердин арасы өтө кооз эле. Айрыкча жамгыр жаап өткөндөн кийин араласаң, бар эмеспи, шибердин муздак тамчылары териме тийип жанымды сергитчү. Кызыл ала гүлдөрдүн кооздугун айтпа, анда учуп жүргөн көбөлөктөрчү. Кызыкканымдан көпкө чейин тостоюп карап тура берчүмүн. Силер да бака болуп көргөнүңөрдө эч качан баканы урбайт болчусуңар. Менин аябай коркконум элек боло турган. Эгер төө жалбырак, ат кулак деген чөптөр болбосо, бар эмеспи? Анын көзүнө көрүнүп калмакмын да, кылычтай тумшугун айленип, азыр таптакыр дайыным жок болмок. Силер менен жүрмөк эмесмин. Калп, деп Чынара анын сөзүн бөлүп, жактыра бербей. Калп, сен бака болгонуңда суу жыландар эч аксызайыңды бермек. Ал айтканың чын, дейт Кыялбек терикпей. Мен анын айласын тапчумун. Бир жолу жылан менен кездешип калдым. Мен коркуп кетип, башка бакаларга окшоп, артымды салып качканым жок. Душмандан качкан өлүмгө тете эмеспи? Анда эле жылан арткы бутуңдан тиштеп соруп кирет. Мен тике маңдайынан чыктым да, жыландын оозуна чап жармашып, үйлөп жибердим. Байкуш жылан торсоюп барып, тарс жарылып калды. Кыялбектин ушул аңгемесинен кийин Чынара да, биз да эмне дерибизди билбей таң калып оозубуз ачылчу. Эми, дейт Кыялбек аңгемесин андан ары улап, карылыгым жетип, таятама окшоп өлгөнүмдө кайрадан күчүк болуп алам. Антпесем боло турган эмесмин. Ушул кооз өзөнүмдү унуткум келбейт. Карачы, кандай гана көрктүү. Тиги тоолордун үстүндөгү аппак ээрчишкен булуттар кандай гана кооз. Алар азыр булакка суу ичкени келатат. Эгер ошол күмүш булуттардан бир үзүм алып жүзүңдү жуусаң, аябай аппак болмоксуң, Чынара. Пери кыздар бар эмеспи? Алар ушул аппак кебездей булут менен жуунушат. Ушул кооз табиятты дайыма карап жүргүм эле келет. Акшында болсо, күчүгүмдү жаткыргандай, мени да мештин түбүнө жаткырып коюшат эмеспи? Койсоңчу, дейт Садык жактырбай. Андан көрө чабылекей же торгой болгонуң жакшы. Каалаган жаңы учта кете бер. Чабылекей болгон кыздарга гана жарашат. Кыздар, силер чабылекей болуп алсаңар болот. Бирок мышыктан өтө этият болгула. Мен өткөндө жөжөлөргө асылган мышыктын азабын бергенмин. Алар мени аябай жек көрүшөт. Эгер чабылекей болсом, эми алар менден өчүн алат. А мен болсо мышыкка тытылгым келбейт. Ал эми торгой же кандайдыр бир канаттуу болуу андан да жаман. Камелек көтөрүп аткан балдарды мындай кой, жаз келгенде торгой байкуштун уясын трактор бир күн келет да, уя менен жумурткасын кошо көм-жам кылат деп коет. Алаканат майсалар да майда куштардын балапандарына кол салуучу болду. Анан калса, өрөөндү да аябай дарылап туруп себишет. Андан бирди чокуган болсоң, көк асманга чыгып, экинчи жолу сайраш оюңа да келбесин. Дан чокуган канаттуулар ошентип аз калды. Табияттын болсо кону кетип баратат. Кооз көпөлөк ары менен канча кумурсканын да сепкен дарыдан күнү бүтүп баратат, деп капалып отурат да,
мен азыр бака болгум келип жатат деп сууга секирип түшүп чумкуп кетип көпкө дайынсыз жоголот. Биз болсо чын эле бака болуп кеттиби деп ойлоп тынчыбыз кете баштайт. Тынчы кеткен Садык да сууга түшүп, аны тез суунун төмөнкү агымынан кууп жетип сүйрөп чыгат да «Эмне, өлгүң келдиби?» деп тилдеп кирет. Каялбек болсо «Эми бака болоюн дедим эле» дейт энтигип. Ушундай окуядан кийин анын айткан аңгемелеринен эмне дерибизди билбей, аны аяп, ал тургай чын эле деп, ал сөз кылган бардык жаныбарларды, кооз табиятты аябуу сезимибизде күч алып, күн нуруна жаркыраган өзөндү тиктеп, асманда жылып бараткан аппак булуттарга суктанып, анда-санда көктө сайраган торгойдун үнүнө кулак төшөй, көпкө чейин үнсүз сөзсүз отуруп калчубуз.